Кезек саясаттан сырткары рубрикасында эл депутаттарынын арасында да ар өнөргө шыктуулары, таланттуулары бар. Жигитке 70 өнөр аздык кылат демекчи. Кээ бирлери спорт менен машыгып сергек жашоону тандап алган. Ал эми айрымдары чыгармачылыкка жакын. Бүгүнкү биздин конок Жогорку Кеңештин депутаты Кожобек Рыспаев. Ал жаш кезинде көркөм тасмага тартылуу үчүн сынактан жеңип, башкы каармандын ролун аткарган. Кайча экөөбүз күндө эле киного тартылып аттык эле. Жөн алып көрөйүнчү деп кастингке түшүп мен утуп алгам. Анан бул дагы талант. Ошол жерде жаштар көпчүлүгү ошо киного ойносом дегендер, ошол тармакты бүтүп окуу жайын бүткөндөр баары кастингке түшүп аткан экен. А мен жөн эле окуу жок, билими жок эле барып, мага кандай айткан боюнча образга кирип ойноп бердим. Ошол себептен мен бул кастингди утуп алып, ошо биринчи кадр деген Садык Шердин биринчи киносунда мен ошол браток, большой браток деп коет, ошол ролду ойноп бергем да. Болчу биз деле кол коелу. Ой, коозураак болсун деп атам. Коозураак болсунчу. Коозураак. Бандиттин ролу да, бандиттин ролун аткарганбыз. Баягы ошого түспөлдөштүрүп, менин баягы кебете кепширимди, түзүлүшүмдү карап туруп, мен баягы спортмен заниматься этип, телосложение мындай көрүнсөм, ошого ылайыктап анан ошондой тартылгам да. Ал эми кырылдаган үнү мындай өзү супер кудул болуп, элге ошол үнү менен таанылган адам да. Анан баягы мен кээ бир тойлордо, кээ бир жерлерде баягы ошо күмөндөрдүн үнүн туурап, ошонун айткан сөздөрүн айтып койсом эле баары тең каткырып калышат да, күмөндөрдүн өзүндөй кылып туруп айтып турбайсың деп. Анан мен баягы жаштардын сынагынан сынбайсыңбы деген телепередачада барып анан жаштар айтып калды, сиз туура ушул сиздей болуп сурап калды эле. Мен күмөндөрдүн бир окуясын айтып бердим да, күмөндөргө тиги суроо берип атат дейт да, бир жаш кыз журналистка. Аксакал, сиз канча жыл туудо жылкы бактыңыз деп, орус абрусевский кыз окшойт. Анда күмөндөр жооп берип атат дейт. О, карындашым, ой, бир 35 жыл болуп калды окшойт деп кырылдап. Анан анда Аксакал, жылкынын бир жаман жуман мүнөздөрү сизге жугуп калган жокпу десе, Кудай сактасын деп коет дейт. Врач болуп, главврач болуп отуруп, чечилип келгиле деп атам деп мындай улам. Чечилип
азыр деле кыялданбайм. Мен депутат болоюн, ушу аябай кыялданып, же болбосо өтпөй калганда ушу кайгыга батып кээ бирөө тим эле ушул өлгүсү келип тим эле кыйналып жаман болот да. Мен депутат болом деп деле мындай кыялданган жигит эмес болчумун мен.